сот экономикалык болгондо айрыкча. Сотто birinci instansiya утат да. Экинчи утулган адам сөз түрдө экинчи инстанция кайрылат. Экинчи инстанция birinci инстанцияны жокко чыгарышы мүмкүн. Мисалы. И жогорку сотко кайрылат. Жогорку сотко кайрылганда ишти кайтып birinci инстанцияга жөнөтөт да. Ушул маселени эгерде экономикалык кылмыш болсо, ошо birinci инстанция чечет да. Ал жерде сот указ менен дайындалган. Ал сотко райондук сот болобу, областтык сот болобу баары бирдей да, туура? Верховный соттагы. Ушуну бир жөнгө салсаңар болобу же болбойбу? Же бул ушу кээ бир соттук отурумдар 1 жылда, 2 жылда, 3 жылда чозулуп жүрө берет да. Ушуну кандай түшүндүрүп бере аласыз? Нурлан Алишерович. Эми азыр анализдер жүргүзүлүп жатат ошо иштерди негизсиз созулуктуруу боюнча. Анан эми конкреттүү пример болбосо биз жалпы айта албайбыз да. Кассациялык инстанцияда мисалы материалдык процессуалдык нормалардын бузулушу каралат да. Эгер ошондой фактылар болсо, анда кассациялык инстанцияда ал процессуалдык бузуулар болсо сот аны оңдой албайт да. Аны кайта кароого жөнөтөт. Эгер конкреттүү фактылар болсо бергиз, биз териштирип айтып беребиз. Башкы прокуратуранын жобу? Экономикалык иштер боюнча өзүңүз билесиз, жогорку соттун төрагасынын орун басары жооп берди сизге. Эгерде прокуратура тарабынан катышкан иштер боюнча биз мыйзам чегинде көзөмөлдү жүргүзөбүз. Албетте бүгүнкү күндө бардык жагдайларды караш керек. Кээде жанагындай азыр түшүндүрүп кетти, чечимдерди кандайдыр кемчиликтер менен кабыл алса жогорку соттон албетте биринчи инстанцияга кайра жиберилет да. Ал эми прокурор тарабынан ишке качпай койгондугу же болбосо соттордун чечим кабылдан качкан фактылары дагы мындайларда кездешет. Бирок эми экономикалык иштер өзүнчө тартип менен каралат. Аны сиз деле жакшы билген үчүн суроо берип атасыз да. Үчүнчү суроом, тергөө канча айда бүтүш керек? Тергөө анча оор эмес, кылмыш иштер боюнча 1 ай, оор өзгөчө оор кылмыш иштер боюнча 2 ай. Кээ бир бүтпөгөн экспертизалардын жыйынтыгы чыкпаган жүйөлүү себептер менен гана узартылышы мүмкүн да. Азыркы жаңы кодекстин талабы боюнча. Канчага узарышы мүмкүн ошол? Кодекстер райондун прокурору, область кен прокурору болуп жалпы узартылат да бул жерде. Анан эми анын иштин көлөмүнө карайт. Эми 1 айлык, жалпысына негизи 1 жылга чейин узартылат, бирок бул иштер аз эле иштер 1 жылга чейин да. Көбүнчө иштер райондук деңгээлде жаңы кодексте биз ойлоп азыркы максат коюп атабыз. Мөөнөттөрүн бузбай, эгер узартылган болсо негизди узартып, ушу кошумча 1 ай менен тергөөлөрдү жыйынтыктагангач. Биз региондон келдик да жакында. Кээ бир ушу тергөөлөр 6 айлап, 7 айлап тергелип аткандар бар экен да. Бар, албетте 1 жылдап да бар. Себеби мурунку кодекстерден калган иштерди биз бүгүн тазалап элекпиз да. Өзүңүздөргө маалым, мөөнөт жок болчу. Азыр жаңы кодекстер кабыл алгандан анын кылмыштын квалификациясын өзгөрткөндөн баштап жаңы козголду деп эсептелет. Бул жаңы ишке кирүү мыйзам талабы боюнча. Ошондо мөөнөттөрү кетип бүгүнкү күндө бүтпөй аткан иштер көп. Азыр мен статистиканы баяндамада айтып бербедимби? Ал боюнча жыйынтык чыгаруу үчүн мына укук коргоо органдары менен бирге аракеттер жасап атабыз. Ана мына тендер боюнча суроо бергим келет да. Азыр айыл өкмөттөрдө республика боюнча көп айыл өкмөттөрдө ушу прокуратура органы, ГКМБ, НВД бүтүн көп тендер боюнча көп текшерилип атат да. Тендерди кээ бир мына бир эле окуяны айтып берейин, бир айыл өкмөт боюнча. Мектепти вод кылып берген, ал 3 жыл иштеген. Аны комиссия кол коюп берген, чечим чыгарган, ушу мектепти иштетсе болот деп. Шоттун палата келип текшерип бүткөн да. 3 жылдан кийин ошол айыл өкмөттө, ошол мектепте кээ бир ушу куруучуда көп айыптар бар деп тергөө козголуп бүгүнкү күндө көп иштер тергелип атат. Ушунун канчалык деңгээлде закондуулугу бар? Ал вод болсо, мектеп иштеп атса,
Анан 3 жылдан кийин счетный палата текшерип кетсе, счетный палата текшерип кеткенден кийин ал киши акыркы текшерүүнү ошол чыгарса керек. Мен өткөндө счетный палатада дагы ушу суроону бердим эле. Анан бир аудиторду жалдайт, анан кийин эле баштайт. Мына стройматериалдар арзан алган, мону мынча сумма калган, мунаны мындай калган деп туруп, анан тергеп ушу бир көп айыл өкмөттөр бүгүнкү күнү тендер өткөрүүдөн коркуп калышты. Сураганда жооп бересиз. Искендер Исмайлович, сиздин сурооңуз бүгүнкү күндө эң маанилүү. Бирок жалпы статистиканы мен айттым. Эми аз кайталап айтпай эле коеюн сизге, негизинен түшүндүрмө берейин. Эгерде ушундай конкреттүү факт болсо берсеңиз, ошол боюнча текшерип бизге жооп беребиз. Ал эми жалпы тендер боюнча мектептер текшерилип атканы, башка курулуштар бүт текшерилип атат. Анткени президенттин указынын негизинде былтыр мораторий болгон. Арыз болбосо бир дагы мекемени биз текшергенибиз жок. Мына текшерүүгө 1-марттан баштап гана уруксат берилди. 1 жыл мораторий менен токтоп турду. Эгерде ошол сиз айткан мектептерге арыз түшсө, арыздын негизинде ар бир текшерүү арыздын негизинде гана жүргүзүлдү. Жок, аны мен туура түшүнүп атам. 3 жылдан кийин арыз кандай арыз түшөт? Анан бул бир. Экинчиден, бүгүн биз Кыргыз Республика 92-жылы бааны кой бергенбиз. Бааны эч ким көзөмөлдөй албайт. Мындай да Искендер Исмайлович, бааны кой берген менен кой берилген убакта айырмалар бар да. Бизде бар статистикалар бар. Текшерүүчү орган текшерүү адисти алып ошол боюнча текшерет. Бүгүнкү күндө канча мектеп кандай текшерилип атат, бирөөсү да таза чыккан жок. Арыз түшөт 5 жылбы? 5 жылдан да арыз түшүп атат. Мындай толук курулушу бүткөн жок, сапатсыз бүттү. Ошо сиз айткандай приемка незаконный алып койгон. Бир да бүгүнкү күндө курулуш бир 70-80% өз деңгээлинде бүтүп талапты аткарылган эмес да. Биз эми текшерүүнүн жалпы жыйынтыгын айтып атам. Бүгүнкү күндө 1-марттан баштап да биз бүт органдарды текшерүүгө уруксат берилди. Бирок айыл өкмөттөрүн текшерүүгө дагы тыюу салынган. Айыл өкмөттөрүн текшербейт. Эгер арыз болбосо, арыз түшсө конкретный факты боюнча анда айыл өкмөттөрүндө текшерүү алынат. Анда мен ойлойм, ошол текшерип кеткен счетный палата дагы ошону кабыл алган инспекция да жооп бериш керек да ошо менен. Сөзсүз, мен да ушу талапты коюп атам. Бир эле текшерип кеткен эсептөө палатасынын кызматкери эмес, бизде прокуратурада жалпы надзор деген бар. Эгерде алар бир орган текшерип, конкреттүү тармагын текшерип кетип, арыз түшүп ошол тармактан мыйзам бузуучулук аныкталган болсо, текшерген прокурор жооп берет. Ушундай талапты коюп атабыз. Ошондой эле эсептөө палатасынын актыларына биз баа беришибиз керек. Эсептөө палатасынын актылары менен текшерүүдө келтирилген зыян көп нерселер айрым асман менен жердей. Мунун бардыгын биз талапты коюп атабыз. Эсептөө палатасы боюнча да чараларды көрөбүз. Бул сиз айткан фактылар бар негизинен. Кийинки суроо мына алдамчылык боюнча да. Алдамчылык боюнча илгери эки адамдын ортосундагы мамиле, бири-бирине карыз же бири-бирине мүлкү болгон болсо, бул соттук териштирип алчу эле да. Азыр алдамчылык боюнча бирөөдөн 100 000 карыз болсо, сом же болбосо $5,000 карыз болсо дагы, ошонун үстүнөн мошенник деп бүгүн тергөө ишинде иш козгоп, ошону козгоп, ушуну кандай түшүндүрсө болот. Бул мурун жок эле. Кийинки убактарда ушундай мода болуп калды же бүгүнкү ошол УК-УПКга туура келеби? Бул боюнча ушул парламентте дагы мен бир нече жолу сиздерге айткам, эсиңизде болсо, эсиңиздеде да болуш керек. Негизинен 19-жылы кирген кодекстерде ушул эки кемчилдик болгон да. Жана арыз катталган. Анын мөөнөтү болбогондуктан ошо сиз айткан жарандык милдеттемелер, расписка бар, же болсо келишимдер бар. Ошого карабай алдамчылык фактысы менен иш козгоп алып, укук коргоо органдары тарабынан бат өндүрөт да. Соттосо ал узак убакытка созулат. Укук коргондору алдамчылык деп камайт, жана башка чараларды көрөт. Ошонун негизинде бат өндүрөбүз деп ушундай фактылар көп кездешкен. Кээ бир укук коргоо органдары буну жана акча табуунун кандайдыр булагы катары да пайдаланып келишкен. Бүгүнкү күндө мына кодекс өткөрдү. Биз буга толук тыюу салып атабыз. Эгерде жарандык милдеттемелер менен сиз айткан кылмыш козголсо, укук коргоо орган тергөөчүлөргө бүгүн кылмыш козгойбуз.
андай фактылар да болуп атат. Андай биз эскертүүлөрдү берип атабыз. Бүгүнкү күндө бул боюнча катуу иш-чара жүрүп атат. Биз эч качан жарандык милдеттемелерди кылмыш ишин козгоп тергетпешибиз керек. Аны үчүн жарандык соттор бар. Азыр эле жогоруда өзүңүз да суроо бердиңиз. Эки милдеттеме алынса, расписка болсо, кандайдыр рисктерди эки тарап өзү мойнуна алып түзөт да, ошондуктан муну жарандык тарапта сот аркылуу чечиш керек. Экинчи просто акыркысы просто силерге сунушум катары кийинки убактарда ушу айылдык жерде, региондарда ушу коррупция боюнча статьяны көп колдонуп, кийин өздөрү кыйналып калып атат да тергөөчүлөр. Ошону бир көзөмөлдөп койсоңор. Көзөмөлдөйлү. Кайсы тергөөчү кыйналганын айтсаңыз, анда көзөмөлдөйбүз. Сөзсүз айтам.